саламатсыздарбы, кутмандыгыңыздар менен. Бүгүнкү ашпозчудан кеңештирмөгүбүздө кайсыл даамдуу тамактын жасалуу жолун көрсөтүп берет экен деп турсаңыз, Европа ашканасына баш багып, андагы канзада деген даамдуу тамактын жасалуу жолун көрсөтүп беребиз. Ал үчүн бизге Ошордо кафесинин ашпозу Идрис уулу Азамат жардам бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Айтыңызчы, бүгүнкү биздин даамдуу тамакка кайсы азыктар керектелет? Бизге эң башкысы толук эти керектелет. Жумуртка, бышырылган жана чийки, сметана, 20% сүт, татымалдар жана салат жалбырагы, сыр керектелет. Кооздоо үчүн көк чөптөр керектелет. Бул тамакты жасоо үчүн алгач кайсыл азыктарды туура даярдап алышыбыз керек? Биз эң биринчи этти даярдашыбыз керек. Этти алып, китепче түрүндө кесип алабыз. Демек, тең ортосунан экиге бөлүп алабыз, бирок ажыратпайбыз. Ооба. Буну жумшартуу үчүн чыгач балканы менен курабыз. Мына этти жумшартып алдык. Эми этибизди туздайбыз. Ага чейин сиз быштакты кесип бериңиз. Быштакты кандай формада туураш керек? Кубик формасында турайсыз, бирок узун болуп турайсыз. Бул жак бетин да туздайбыз. Этибиз дагы быштагыбыз да даяр болуп калды. Эми буну оргонго киришсек. Жакшы болот. Быштакты салат жалбырагына оройбуз. Демек, салат жалбырагынын өзөкчөсүн алып койсоңуз болот экен. Бул салат жалбырагына быштакты оройбуз. Эми жумурткага оройбуз, бышырылган жумурткага. Мына ашыкчаларын алып таштайбыз. Жумуртканы этибизге оройбуз. Салат жалбыракчасына быштакты ороп, андан соң аны жумшартып алган этке ороп жатабыз. Эми эмне кылабыз? Эми бул этти бышырганда ажырап кетпеш үчүн муну бекемдеп алабыз. Биздин этибизди таякчалар менен карматып алдык. Эми муну жумурткага булайбыз. Жумуртканы жакшылап чайып алабыз. Андан соң этти жумурткага булап. Эми жумурткага булагандан кийин этибизди дак болгон майга куурубуз. Этти курганга канча убакыт кетет? Этибизди 170 градуста 8 минутта куурубуз. Жакшы. Эт куруп даяр болгонго чейин бул даамдуу тамактын өзүнүн атайын соусу болот экен. Мына ошол соусту жасап көрсөтүп берсек. Бул соуска сметана кетет, сүт кетет, жана шекер кетет. Сметананы салабыз. Сүттөн куябыз. Жана шекер. Өзүнүн табитибизге жараша кошобуз. Bunun баарын бирдей
мезгилгече аралаштырабыз. Мына этибиз дагы бышып даяр болуп калды. Буну чыгарабыз. Жана карматкан жыгачтарыбызды суруп алабыз. Еттеги таякчаларды чыгарып алган соң, буну турайбыз. Ага чейин сиз салат жалбырагынан тарелкага коюп турсаңыз. Козоо үчүн коюп турабыз. Ооба. Эми табакка салып берсек болот. Эми даярдалган соусту куябыз. Анан көк чөптөр менен коздоп коебуз. Мынакей биздин бүгүнкү даамдуу өзгөчө жасалган ханзада тамагыбыз да даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.